Тоғызтора районундағы Гогрим айыл аймағының башчысы Рыскулбек Секеленов да атайын кызматты уна болбогондуктан дээрлик бардык жумуштарды жөө жалаңдап же жол тосуп бүткөрүүгө аргасыз. Албетте, мындай жагымсыздыкка убакыттан уттурарын турулуу. Андыктан өтө шашылыштарына жеке менчилдегисин пайдаланат. Бирок анын эскилиги эч ак жеткендиктен жүргөндөн да бузулуп турганы көп. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой аябай тоолуу келет. Жолдорубуз катаал, район менен айылдардын ортосу алыс. Бизде кызматтыгына жоктугуна байланыштуу өзүбүздүн техникабызды айдап жүрөбүз да көбүнчө. Бул ирилештирүү болуп, андан кийин берилет деген имиш бар. Эгер 13 калктуу пунктты камтыган 5 айыл өкмөтү бар Тогуз-Тора районунда административдик аймактык реформага даярдыктар көрүлүп жатса, Нарын облусунда бул процесс толугу менен аяктаган. Анын алгачкы тажрыйбалары тастыктап тургандай, мындай демилге алга өнүүгө мыкты өлгө. Биринчиден, чачкын чарба жүргүзүү ооздукталса, экинчиден, башаламандык башкарууга жана бюрократиялык мамилелерге жол берилбейт. Элет жергесиндеги мыдыр эткендердин баарысы сан арипчиликтен бир кезегде бир барак кагаз үчүн район же облус борборуна баруунун эч кандай кажети жок. Ушул реформаны колдоо максатында деп бүгүнкү күндө республикадан да ар бир айыл өкмөткө 10 миллион сомдон 270 миллион сом жалпы акча каражаты бөлүнүп берилип атат. Анын дагы кайсы долбоорлорго, кайсы багыттарга пайдаланылат бүгүнкү күндө толук көзөмөлдөп атабыз. Өзлөрүнүн долбоорлорун берип атат. Алар ишке ашып кетсе дагы айыл өкмөткө бир чоң кошумча кирешелер кирет деген үмүттөбүз. Чынында эле өлкөдө биринчилерден болуп Теңиртау жергесинде тажрыйба иретинде жасалган жогоруда реформа жети өлчөнүп бир кесилгендигин анын алгачкы жыйынтыктары айгинелөдө. Айрыкча мында натыйжалуу иш жүргүзүү ийне жене чейин талданып, анын ийгилигин камсыз үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Башкаларына көз жумганда да облуста кайрадан уюштурулган 27 айыл өкмөттүн колдонууларына заводдон жаңы эле чыккан Нива унааларынын берилиши элеттик чиновниктердин чачтан да көп түшүктөрүн кыйла жеңилдеткендиги менен өзгөчөлөндү. Маселен нукура эгемендүүлүк колго тийип, жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасына өткөнү деги эле бирде кызматтык унаа бөлүнбөгөн алыскы Актылаа району дароо 5 унаалуу болуп отурат. Эске салсак, аталган өрөөндө буга чейинки 13 айыл аймагы 8ге кыскарып, башкаруунун да, чарбачылыктын да ийкемдүү формалары жүзөгө ашууда. Ал эми тиешелүү шарттар түзүлбөсө, кандайдыр бир ийгиликтин жаралары күмөн. Азыр бул кызматтык унаа болгондон бери кайсы айылда болсо дагы жумушка убагында барып, убагында эл менен жолугушканга аракет кылып, убагы менен барып калып атабыз да. Бул абдан эле жакшы болду биздин ишибизге. Ал эми район борбору Баетов айыл аймагынын башчылыгына жакында эле дайындалган Улукбек Жусупжанов жумушуна 20 чакырым алыстан келет. Ошол эле учурда жалпысынан 15 миңден ашык калкы бар айылдардан дайыма кабар алып туруу зарыл. Буга чейин ушундай ыңгастары кабышкан агажына кесиптештерине эми алда канча жеңил жана ошого жараша иштери шыдыр. Жумуштарыбыздын орду менен өз убагында чечилишине кыйла өбөлгө түшүлдү десем болот. Өзгөчө ушул бизге Нарын жергесине, анчынан Актылаа жергесине ушундай катаал жолдор менен жүрөбүз. Бизге өтө керектүү машина алынды деп ойлойм. Облус бийлик башчыларынын билдиргендерине караганда, өздөрү демилгелешкен реформа алгачкы гана тамтың кадамын жасады. Алдыда айыл өкмөттөрүн жана жергиликтүү калкка кызмат көрсөтүү мекемелерин акыркы үлгүдөгү компьютердик технологиялар менен камсыз кылуу көздөлүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Акталаа району.